Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Менин азыркы видеом достор, ушул өзүмдүн кетирген контенттеримди карап отуруп, комментарийлерин карап отуруп, силерге чыгууну туура деп чечтим. Ушул бир эки комментарийге мен дагы бияктан комментарий берип коеюн деп чечтим да. Эми бир комментарий: бүгүн эртең менен мен ушул Кыргызстанга барган тез жардам машиналарынын күмөн жаратып жаткан баалары боюнча айттым элем. $23.000 тегерегинде болот экен ушул Газель Собольдор. Ал эми бизге $59.000 менен барып жатышат деп. Анан мен ошол Газель Собольдордун ичинде мен эми мындай ойлоп жаткам, эми аппаратуралар болсо ушул кычкылтек концентраторлары бар окшойт. Ушундай нерселерди кошумча кошконбу деп. Анан бир Михо Иванов деген жигит жазыптыр. Эми баягындай чыгармачылык ат менен жасап койгонбу. Псевдоним деп коебуз го, адабий тилде ошондой Михо. Бакыт аба, кычкылтек концентратор менен IVL-ди алмаштырбаңыз. IVL $12.000 турат примерно, а кычкылтек концентраты 400-500 гана турат дейт. Албетте бул абдан туура сөз. Мисалы үчүн мен ошол сүйлөп жатып, ошол $12.000 аппарат коюлган машинаны, мисалы үчүн ошол $23.000 боло турган болсо, ага $12 кошсок, ошол $40 жакын болуп, баасы кымбаттап кетет да. Бирок ошол жигит айткан, Михо айткан $12.000 аппараттар, IVL аппараттары ал Газель Собольдордун ичинде коюлган эмес экен менин байкашымча. Ал жанагы Ford машиналары менен келген тез жардам машиналарында орнотулган деди. Ал эми бул Соболь машиналарында андай нерсе орнотулган эмес деди. Эми мен достор чын эле мындай бир күмөн санап жатамын да, ушул бааларды билгенден кийин. Эгерде ушул сатып алган өкмөт өкүлдөрү ошол кайсыл ортомчу фирма ушул тендерден утуп алганын ачык айтып, анан ошол тендерден уткан юридикалык жактар бизге мындай бир түшүндүрүп берип койсо, азыр эмне интернеттин заманы, санариптин заманы, ачык эле көрсөтүп, мына машинаны биз мынча сомго алдык. Ал эми аппараттар мынча сом болду. Мына мындай бул сайттардан алдык, мындай кылып эме кылдык. Өзү албетте бул фирмалар деле өз кызыкчылыгына иштешет. Албетте бир машинадан $1000 иштешкенди же болбосо $500 чыгылып, кандай болгон учурда дагы кандайдыр бир алардын дагы өз кызыкчылыктары бар. Аны биздин мамлекеттик ошол заказчиктер деле бардыгы жакшы билет. Бул нерсени ошол нерселерин айтып, мына мындай деп койсо, эгерде балким мен туура эмес айтып жаткандырмын. Ошол $23.000 нерсенин үстүнө ошондой дагы 20.000ден ашык 30.000ге жакын долларлык нерсе кошулгандыр. Балким андай болсо, чын эле ушул көрүүчүлөрдөн, ошол тендерди утуп алган юридикалык жактардан мындай официалдуу түрдө мен кечирим сурап коемун да. Эгерде ушул биздин күч структуралары ушундай иликтөө жүргүзүп, ошолордун бир көз боемочулук, алдамчылык нерселерге ушул элдин зорго кыйналып турганда ошонун үстүнө жеп кеткен фактылар болсо, албетте бул юридикалык жактар, буга уюштурулган адамдар сөзсүз түрдө жооп бериш керек мыйзам алдында. Мындай нерсе болбойт. Элдин арасында резонанс жаратылып келе жатат. Албетте менин каналымды эч ким деле көрбөйт. 1000 адам, 1,5 адам эле ушундай эле көрөт. Анан бирок ошол 1000 адамдын ичинде дагы бир пикир жаралып, менден башка жактардан канчасы сөз болуп жатат. Мисалы үчүн мындай бир түшүндүрүп коюш керек да бияктачы. Мындай болгон, бул аппарат мынча турат, аны мынчага коюлат деп мындай элементардуу түрдө эле элдерге отчет берип койсо, биздин баягы көксөбүбүз сууп, кичине чын эле ушул адамдар үчүн иштеп жаткан экен деп ишенип калабыз да достор. Менин биринчи айта турган нерсем ошол. Анда IVL аппараттары коюлуптур. Ошол жанакы Ford машиналарынын ичинде коюлган экен. Ford машиналары дагы барды да. Ал эми Соболь машинанын ичинде ал жөнүндө жок дегендиктен мен
айтып чыктым да, балким бардыр эми, андай боло турган болсо билбейм да, мен чынын айткандачы. Бирок ошол нерсени коюлганда деле анчалык баага барышы күмөндү жаратат да. Анан мен тактап билдим кийин. Ушул эң барып турган ценасы ошол 1 миллион 700 миңдин тегерегинде болот экен. Ошол 23 миң доллардын тегерегинде. Эң барып турган бүт комплектациясы болунган машиналар. Жанагындай алды арты тарта турган, мен мурда 4дб же болбосо мындай деп түшүнбөй калдым эле, силерге биринчи передачамда кеткен. Бул ошол эң кымбат газелдер ошол 23 миң долларга чейин болот экен. Ошол ортомчу фирмалар аркылуу алынганда. Эгерде заводдон түз алса, балким андан дагы арзан болушу мүмкүн да, мындай оптом көбүрөөк деп турупчу. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө иликтөө жүргүзүш керек. Ford машиналарында чынында ошондой аппараттар коюлуптур. Ал аппарат абдан кымбат болот экен. Ошол EVL аппараттар 2 миллионго чейин. Машинанын өзүнүн баасынан дагы кымбатыраак болот экен да. Достор, мен ошону айтып коеюн, тактап коеюн деген дей тарыз менен ушул нерсени айттым. Ошол Михо Ивановго дагы рахмат. Ушундай деп көңүл буруп пикирин жазганга. Андан кийин дагы экинчи бир пикир, достор. Мен кече Тилек Токтогазиев деген жигит, азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул Жаңы Дем альянсынын ичинде Текебаевдин командасы менен бара жатат, бирок өз көз карашы менен, өз кызыкчылыгы менен бара жаткан жаш жигит да. Ошол жигит азыр мына азыр Ошто жүрөт экен, Жалал Абадта жүрөт экен, Бишкектерден жардам берип, кадимкидей эле илгеркидей кычкылтек станцияларын куруп, баягындай EVL аппараттарга жана башкаларга муктаждык жок болуп, EVL'ге эмес, кычкылтек концентраттарына свет өчүп калса дагы, ток болбой калса дагы, ал аппараттар жакшы экен, арзан дагы түшөт экен да. Мисалы үчүн бир $1000 аппараттын ордуна $100 ошол нерсени коюлуп калса, ушунчалык арзан, жакшы болот экен. Бекер ошол нерсени элдерден спонсорлорду таап, уюштуруп, ушинтип жүгүрүп жүрөт да. Мен ошол жигитке ыраазы болуп, өткөндө бир контент кетирдим эле Токтогазиев жөнүндө. Анан ошол жерде бирөө пикир жазыптыр. Аксана Өмүрбекова деген. Бул Аксана деген кыз дагы менин каналымды көрөт, постоянно ушундай дайыма көрүп, анан пикирлерин жазып жүрөт. Рахмат Аксанага деле. Анткени менин мага жаман пикир жазабы, жакшы пикир жазабы, бул менин катталуучум болуп эсептелет. Катталуучум болбосо дагы, балким Аксана менде катталуучу эместир, бирок менин каналымды кандайдыр бир деңгээлде көрүп жатат. Бул деген менин адамым болуп эсептелет да. Мен кандай туура эмес мындай пикирлерди жазган адамдарга да капа болбоймун. Мен капа боломун уят сөздөрдү жазган адамдарга. Анткени менин каналым Десин ТВ, Дени Сак интеллектуал ТВ деп аталат да. Ушул ден соолукка, анан интеллектуалдык деңгээлди бир көтөрүп, ушул интеллектуалдык деңгээл жөнүндө, ушулар жөнүндө өтөмүн деген ушундай түшүндүрүүлөрдү берип кетемин деген ой менен ачканмын да. Буюрса мына карантин, ушул пандемиялардан аман эсен өтүп алсак, ошол негизги менин максат, ошол негизги багытыма дагы келебиз. Азырынча биз ушул ден соолук, саясат жөнүндө сүйлөп жатабыз, достор. Айрыкча ушул ден соолук өмүр боюнча. Эми ушул Тилек Токтогазиев жөнүндө жазсам, бул Аксана жазыптыр. Эптеп, бирөөлөрдү мактап, бирдемкеге илинип калаармын деп жүрөт окшойт Бакыт мырза дейт. Адахан Мадумаров деле мактап отурчу деп коюптур. Эми Аксана менин карындашымсызбы же менден чоңсузбу, иши кылып замандашым, сиз дагы ушинтип пикир жазганыңызга дагы бир жолу мен рахматымды айтамын. Мен эми мындай да, чын айтканда, бирөөлөрдү жамандап андан мен бир очко же болбосо баа топтоюн деген оюм жок да. Албетте, мисалы үчүн президент жөнүндө, премьер-министрлер жөнүндө айтамын мен ачык эле. Ушундай азыркы кезде мына президентке абдан сын көз караштар көп болуп жатат. Анткени абдан президенттин рейтинги түшүп бара жатат. Ушул бизге окшогон блогерлер, блогер эместер деле азыр мына цифранын заманы экен, сүйлөп туруп эле киргизип койсоң эле кете берет экен. Ушундай нерселер болуп жатат да. Албетте, мисалы үчүн мен деле президентке мурда бир сый урмат менен, азыр деле сый урмат менен мамиле кылам, бирок ушул кезде кандайдыр бир мындай аракетсиздиктин болуп жаткандыгындай туюлуп жатат да. Ушундай бир
чечкиндүү адамдардын жоктугундай да. Мен ушул мисалы үчүн президент жөнүндө же болбосо премьер жөнүндө ушундай бир сүйлөп өзүмө баа топтоюн, мен өзүмдүн каналымдын рейтингин көтөрөйүн деген ой менен айткан жокмун. Мен турмуш чындыгын айтып жатамын да. Мен көз карашымды айтып жатамын. Анан бирөөгө мындай жагынайын же болбосо мындай кылып берейин деген ой жок. Анан мен ошол Тилек Токтогазиевке дагы мен жагынып, мен же болбосо ошондон бир кызмат сурайын деген эми буйруса мен деле өзүмө жараша мына мисалы үчүн мен азырынча мен Россиядамын. Өзүмө керектүү мына жакшынакай ишим бар. Отуруп мен кааласам сиздер менен Аксана сени менен башка менен кеңири сүйлөшө аламын, оюмдагыны бере аламын. Менин сүйүктүү ишим да. Мен андай бирөөнүн кызмат үчүн эгерде мен ошондой адам болгонумда мен анда жүрмөкмүн. Ошакта эле баягы пахта төшөп деген сөз чыгып калыптыр акыркы кездери мода болуп. Андай сөз илгери жок эле. Мындайча кошоматчы деп койчу элек илгери. Ошондой пахталарды төшөп, кебездерди төшөп мен ошакта жүрмөкмүн. Мен бирок андай кылган жокмун. Мен бул берүүлөрүм менен дагы кандайдыр бир Тилек Токтогазиевден же болбосо Адахан Мадумаровдон кызмат сурап, башка сурап келген жерим жок да. Адахан Мадумаровду мактап эле отурчу дейт да, достор. Эми Адахан Мадумаровду мен мактабаймын. Мен Адахан Мадумаров жөнүндө билген чындыгымды айтамын да, достор. Адахан Мадумаров чоң саясатчы. Эми сиздер айтып жатасыздар, акыркы кездеги эле сындаганыңыздар ушул ковидти жок деди эле, анан кийин мына бар болуп калды. Ковидти биринчиден Адахан Мадумаров башында жок деген эмес, бар деген. Бар, ушуну мени жок деп туура эмес түшүнгөнүңөрдү жок дегенде мына Чубак Ажынын айткан сөзүнөн билгиле деп Адахан Кимсанбаевич Мадумаров бул жерде бар деген. Бирок ошол кезде ашыкча фактылар болуп жаткан. Жөн эле оорубаган адамдарды эле бир сүйлөшүп койгон деген эле адамдарды барып күркүрөп, күзүрлүгүн кылышып, машинага тыгышып алып келип, мына азыр эмне болуп жатат? Ооруп аткан адамдарды алып келе албай жатышат. Ал кезде ошондой болчу. Ошол кез жөнүндө Адахан Кимсанбаевич айткан. Ушундай азыркы кезде ошол кезде жок деп. Чын айтканда ошол фактылар ашыкча, оорулар бар болгон. Бирок андан дагы ашыкча эле оорубаган эле мындай адамдарды анализи деле жок туруп эле сен мындай эле байланышып калыпсың деп туруп эле алып келип тыгып ашыкча нерселерди. Баягы доктурда мен эч кандай дары мени дарылаган жок. Жөн эле жаттым деген адамдарды дагы көрүп Адахан Кимсанбаевич Мадумаров мына ошол фактылар жөнүндө айтканда, мына эми азыркы кезде бар эле жабышып жатып алышты да, мына ошентип айткан, анан кийин ошентип айткан кырылып кетип атабыз деп. Адахан Кимсанбаевич эмне больница салып бербеш керек беле же башка бир салбай койдубу? Адахан Кимсанбаевич ошол $500 миллиард берип туруп анан кийин сен салбай койдуң деп туруп биз күнөө койсок жарашмак. Анда болот эле да. Мен лично мен Адахан Кимсанбаевичтин партиясында дагы эмесмин. Мен жеке сүйлөшүп, менин тааныштыгым дагы жок. Мен жөн гана өз пикиримди айтып жатам. Анан дагы силер азыр айтып жатасыңар, Адахан Кимсанбаевичтин үйүндө 1 кап уну жок, 1 килограмм уну жок, анан кийин жардам берген жок деп. Достор, мына биз туура түшүнүшүбүз керек да. Туура саясатчы, саясатта жүрөм деген адам ал бай болушу, ал бай болуп, бирөөлөргө магнат болуп, жардам бериши бул зарыл нерсе эмес. Сталинди мен башында айтканмын, Сталиндин бир шинели болгон экен. Ошону дагы чечпейм дегенде ал бир жака кеткенде анан илинип турган жеринде аллилуйя, мен ошондой передачам бар, берүүм. Бекинип келишип, шинелди алып барышып, анан бычмачы бычтырып, келип ордуна мынтип илип койгонда эч нерсеси жок болгон Сталин дагы. Ошол бир кийим менен жүргөн, байлык топтогон эмес. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров деле мен ошол салыштырамын да ошондой нерсегечи. Саясатчы болуш үчүн бизнесмен деген достор, ал бизнесмен башка. Ал эми саясатчы, чыныгы саясатчы деген башка. Мына азыр Махатма Гандини эле көбү айтып жатышат да, ушундай анан кийин чоң казаттын жигиттери деле айтат, Махатма Ганди анткен, мынткен деп. Мен дагы билгеним айтып коеюн. Бардык жакта ызы чуу болуп, ошол Индияда тополоң болуп атканда, башталып элдер ушундай сүйлөшүп, бир ызы чуу болуп жатканда Махатма Ганди чет өлкөдө күрү чегип, эч нерсеси жок, жылаңайлак кетменди көтөрүп ушинтип иштеп жүргөн да. Эчтекеси жок, ушундай адам болгон. Саясатчы деген саясат жасайт. Ал адамдарды башкарат, ал сүйлөйт, ал уюштурат. Ушундай. Ал эми байып, анан кийин ошол бир бийликке барып туруп, анан кийин акчаны топтоп, анан бирөөлөргө жардам берип, кече ушул Тилек Токтогазиев менен Элнура Молдокадырованын
аңгемелешкенде мен абдан ушул Тилек Токтогазиевдин бир эмесин туура көрдүм. Ушул азыркы кезде ушул жарым криминалдык bir elementler бийликке кирип жарым криминал менен ушул байып жатышат да. Ошол эле таможнядан алдап келип, же болбосо башка кылып, мамлекет тарабынан bir жардамдар болуп, мамлекеттик органдар тарабынан. Ушундай жарым криминалдык элементтер азыр чоң акчаларга жетишип, мына азыр жарым криминалдык элементтер элдерге жардам бере баштаганда, мындай адамдар ошол жака ой баштады да. Эми көп эле карапайым адамдар аны мындай талдап биле беришпейт да, ушул жардам берип атабы, башка кылып атат деп. Ушундай азыркы кезде ушундай элементтер бар да, ошондой жарым криминалдык элементтерди, ошондой бай адамдарды барктагандан көрө, мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич Мадумаров абдан таза адам деп элестетемин да менчи. Эми мен канчалык туура, канчалык ката экендигимди ал турмуш өзү көрсөтөт достор. Анан эмне эле мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич Мадумаров барбаш керек, муну шайлабайбыз, жаман дегендей кылып эле пикирлериңди айтасыңар да. Болуптур, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду мен деле болуптур, эми мындай бир 100%, 200% эле бир эме кыла бербейм да, анын дагы бир кемчиликтери бар, менин дагы кемчиликтерим бар. Бирок достор, мына азыр 120 депутат бар, ушул кезде. Мына акчаларын 200 миң, 300 миңден алып кетишиптир. Ал жөнүндө дагы сөз болот. Ошол 120 депутаттын 100 депутаты оозорун мынтишип коюшуп, же болбосо өздөрү дагы жок, бирисинин ордуна 30'unun ордуна бирөөсү басып, кнопканы ушинтип, элдин акчасын жеп, туура эмес мыйзамдар кабыл алып отурат. Эмне себептен ошол 100 адамдын ордуна Адахан Мадумаров бир 5-6 өзүнүн соратниктери менен барып отурса, эмне жаман боло эле? Ошол 100 депутаттын ичинде ошол эле партиядан, мисалы үчүн мына Жаштар партиясынан Чыңгыз Капаров сүйлөп жүрөт. Мына Тилек Токтогазиевдердин бул эмелер, жанагы Атамекен партиясын айтып жатасыздар да. Эми булар бири-бири менен ынтымагы жок. Мен бирок ошол Атамекен партиясындагы ошол катарда ошол баалык депутаттардын ордунда ушул Атамекен партиясы отурса, аны деле каалаймын. Мына Чоң Азаттын жигиттерин сынап келе жатышат. Мындай, анан кийин мындай, тигиндей деп турупчу. Чоң Азатта эми көп болсо бир 5 же 10 лидери барышы мүмкүн да, эми областтардан ошо өздөрү айткандай. Кандай сонун парламент болот эле да, бир 50 адам болуптур. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров 5 адам менен барсын, Чоң Азат 5 адам менен барсын, Чыңгыз Капаров дагы 5 адам менен. Ушундай жаңы келген күчтөр бир жок дегенде 5тен 6дан болуп өтсө достор, ошол баалык депутаттар 120 депутаттын бардыгы ушундай коррупцияланышкан элементтер келип калып атпайбы? Ошондон көрө жок дегенде Мадумаров өтсүн, жок дегенде ошол Чоң Азат өтсүн деп мен ушул жөндө айтамын да. Тилекке каршы достор, биз бияктан туруп бакылдап шакылдай берет экенбиз, булар бирикпейт экен. Баягы эле кыргыздын амбициясы да. Эми албетте бирикпесе дагы биз тыйынга сатылбай ушул адамдарды колдосок, бир өзгөрүү болот эле да. Аякта консенсуска келишмек, булар сүйлөшмөк, депутат болуп алгандан кийин ошол катарга Камчыбек Ташиевдин Мекенчил партиясындагы сөзсүз кошолу, мына Садыр Жапаровду чыгарабыз дешип аракет кылышып, мына өткөндө ушул Камчыбек Кыдыршаевич каттуу ооруп кетти. Биз абдан мындай кыжалатчылык болду. Эми Камчыбекти деле сындап атасыңар, мындай деген, анан тигинткен, анан забордон ашкан. Забордон ашса достор, Камчыбек ошол күйгөнүнөн мамлекет үчүн ашкан да. Кызуучулук ошол өзү айтмакчы, жаштык экен. Анан кийин бул мынтип кеткен, бул тигинтип кеткен, бир жалаң гана жаман нерселерди көрөсүңөр да достор. Анан эми көрөбүз ушул көпчүлүгүчү. Мен ошол жерде мен чын айтканда жаман нерселерди көргүм келбейт. Бир жаман нерселерге эле фокус вниманияны, баягы көңүлдүн борборун буруп эле ошондон очко топтогум келбейт. Мен наоборот тескерисинче Тилек Токтогазиев жакшы нерселерди кылып атабы? Азыр адамга эң маанилүү Кыргызстандагы ишти кылып аткан ким азыр? Тилек Токтогазиев. Жанардан дагы, башкасынан дагы, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровтан дагы өтүп, жакшы бир практикалык ишти кылып жаткан жигит азыр Тилек Токтогазиев. Мен ошол жөнүндө айтканмын. Анан эле силер буга очко топтоп, анан кийин бир жака барат окшойт. Кечиресиздер достор, мен эч жака барбаймын. Мен мына ушул өзүмдүн YouTube каналымды өнүктүрөмүн деп ушул кийин саякат Өзбекстан, Казакстан,
дарга мындай саякаттай турган анткени саякат жөнүндө тарткан контенттериң эч качан эскирбейт да. Мен азыр мынтип бапылдап сүйлөгөнүм бүгүн көрөсүңөр, ошо бойдон эртеге эсиңерден чыгат. Бул нерселер күнүмдүк гана саясат нерселер да. Мен мындай нерселерге кызыкпайм. Азыр эми баягы турмуш ушул нерсени талап кылгандыктан мен сүйлөп жатамын да. Андан кийин албетте биз саякат, ушул интеллектуалдык деңгээлди өнүктүрүү, ушуга окшогон ден соолук боюнча кетебиз достор. Дагы сөздүн акырында ушул депутаттар жөнүндө сүйлөп калдык. Бүгүн кичине кечиресиздер, тажатып коет болушум керек. Мына депутаттар 200 миңден алдык дейт, албады дейт, эми 150 миңден алганда деле ушулар 2 айга каникулга чыгып кетишти. 1 ай иштемиш болушат экен, анан мына жүрүшөт элдин арасында сүйлөшүп, антип-мынтип иштеп аткан адамдын образын түзүшүп. Бир булардын баардыгынын Кудайга шүгүр тиричилиги бар да, 2 ай айлык албай ушул мамлекет үчүн, эл үчүн ошол акчаларын чогултуп, баардыгы ушул отпускага кетердин алдында отпускнойлорду албайбыз, давай деп темилге көтөрүп туруп, мына ушуга оорукананы салгыла деп баардыгы бир 20 миллион доллардан ашык, 20 миллион сомдон ашык акча болот экен да. 20 миллион сомго кандайдыр бир оорукана толук бүтпөсө дагы бир жарымы бүтүп калат эле да. Бир ушул биз чимкирик, башка деп айтып келе жаткан депутаттар өздөрүнүн акыркы кездердеги бир мүмкүнчүлүгү бар эле да. Ушул нерсени мына биз отпуск акчаларын албайбыз. Мына эл үчүн деп туруп эме кылганда, мына азамат экенсиңер деп туруп жок дегенде биз айтат элек да. Тилекке каршы бул 120 депутат баардыгы канчалык бапылдап сүйлөсө дагы, шапылдап актанса дагы эч кандай азамат эмес экен. Баардыгы ошол отпускнойлорун алып алып кымыңдап кетишти сүйүнүшүп. Эмгек кылганыбыз, өз мээнетибизди алдык, анан тигиндей мындай деп кыйратып койгонсуп. Эч нерсени кыйраткан жоксуңар 5 жылда. Бизди ушул нерсеге силер алып келип кептедиңер. Ошол мурда Атамбаевдин арыгын чапчыңар эле, кийин Жээнбековдун арыгын чаап, бир өз алдынча көз карашыңар жок. Чынын айтканда ошол атыңарга жараша затыңар бар депутаттар болдуңар. Саламатта тургула достор. Эгерде менин каналым жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып коюңуздар.